Жаш кезинен оор эмгекке тартылган балдар кийин кандай шартта гана болсо дагы үн катпастан иштей берген адатка көнүшөт. Адистердин айтымында мына ушул себептен көп учурда жумуш берүүчүлөр өз жумушчулары үчүн жакшы шарттарды түзүүгө ашыкпайт. Оор шартта деле баш көтөрбөй иштегенге көнгөн адамдар кандай гана болбосун жумуш болсо аткарууга макул болушат. Муну менен Кыргызстан арзан эмгек күчү менен камсыздай турган өлкөгө айланууда. Экинчи чоң маселе оор жумушка салынган балдардын ден соолугуна олуттуу зыян келип, дене мүчө жана акыл эсинин өсүүсүнө терс таасир берет. Баланы тарбиялоодо эмгекке үйрөтүү милдеттүү болуп саналат. Бирок маселе кандай көлөмдө жана кандай формада болушунда. Эмгек биринчи кезекте балага айрым жөндөмдөрдү, жоопкерчиликти үйрөтүп, эмгек жана жумуш деген эмне экени туурасында түшүнүк бериши керек. Кооптуу жумуштун түрлөрүндө иштөөгө 18 жашка чейинки балдарга кескин тыюу салынат. Бирок оор экономикалык абал ата-энелерди балдарын оор айыл чарба жумуштарына салууга мажбур кылууда. Маселени чечүүнүн стратегиялык жолдорунун бири эмгек шарттарын жеңилдетүү. Башкача айтканда, балдардын жумуш күнүн кыскартуу, мектепке баруусун камсыздоо жана башка. Эл аралык эмгек уюмунун нормаларына ылайык бала мектепте билим алмайынча иштей албайт. Башкача айтканда 16 жашка чейин. Айрым өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул норма орточо эсеп менен 12 жашка чейин төмөндөтүлгөн. Кыргызстанда балдарга экономикалык ишмердүүлүккө жумуш иштөөгө 14 жашынан баштап жол берилет. Жана бул курактан баштап жеңил жумуштарга тартылышы керек. Не больше определенного количества в неделю, при этом должно быть обязательно разрешение. Жумасына белгилүү бир өлчөмдөгү саат иштей алышат. Сөзсүз түрдө ата-энесинин макулдугу жана эмгек келишими болууга шарт. Бала ар кандай коркунучтарга туш болушу ыктымал жана аларды алдын алыш керек. 14 жашка чейин балдарды үй жумуштарына тартууга болот. Дүкөнгө барып келүү, идиш аяк жуу. Бирок бизде жаш кезинен эле кооптуу жумуштун түрлөрүнө тартылууда. 5, 6, 7 жаштагы балдар 10-15 сааттап талаада иштешет. Буга тыюу салынат. До 15 часов в день на полях. Кыргызстанда жеңил жумуштардын тизмеси же аныктамасы жок. Андыктан адистер негизинен өспүрүмдөр жумушта канча саат өткөргөнүн гана санашат. Жана бул көрсөткүч жумасына 12 сааттан ашпашы керек, же күнүнө 1,5-2 саат. Балдарды эмгекке тартууда дагы бир маанилүү көрсөткүчтөрдү эске алуу зарыл. Буга чейин айтылгандай 14 жаштан өйдө болгон балдарды жумушка алууга уруксаат берилет. Жумуш баланын окуусуна жолтоо болбошу керек. Негизи окуп жаткан убакта жумуш иштебегени туура. Анткени жумуш үй тапшырмаларын аткарууга жолтоо болушу мүмкүн. Бирок буга карабай Кыргызстанда 1-класстан 11-класска чейин окуучулар 30% окуп дагы иштеп да жүрүшөт. Эгер бала сабакты калтырып баштаса, ал кооптуу абалга келет. Ошондуктан бала жайкы эс алуу учурунда иштесе туура болот. Ошондой эле балдарды кооптуу эмгектин түрлөрүнө тартууга болбойт. Бийиктикте, суу алдында, абанын температурасы кескин өзгөрүп турган шартта, изоляцияланган бөлмөдө. Анткени бул баланын психологиялык абалына терс таасир берет. Мындан тышкары бир өңчөй жадатма жумушка тартууга да болбойт. Мисалы пахта терүү. Бул бир канча кыска иш аракеттердин кайра-кайра кайталанышы. Бул балдардын гана эмес, чоңдордун психикасына дагы терс таасир берет. Иштеген үчүн акча төлөнбөгөн учурда дагы балдар эмгеги деп эсептелет. Эмгек акы жана баланы иштейм деген өзүнүн каалоосу балдар эмгеги жок дегендин белгиси болбойт. Он может даже сам соглашается на собирать хлопок, потому что он не понимает. Бала өзү пахта терем деп макул болушу мүмкүн. Анткени ал кандай коркунучтар болушу мүмкүн экенин түшүнбөйт. Бизде көптөгөн фактылар бар. Маселен, ошол эле сүрөттөр. 6 жаштагы балдар 12-15 килограмм түктөрдү көтөрүшөт. Албетте, бала бул жумуштарды аткара берет. Балким ага кызыктуу жана көңүлдүү да болушу мүмкүн. Бирок биз бул процессти көзөмөлдөшүбүз керек. Все-таки взрослые должны вот этот процесс контролировать. Жана дайыма эсте болушу зарыл. Эмгекке болгон мамиле үй бүлөдөн калыптырат. Бала кезинде оор жумушка салынган балдар кийин келечекте өзүн жумушчу катары баалабай калат. Өлкө үчүн бул улуттук масштабтагы трагедия. Өлкө арзан эмгек күчү менен камсыздай турган өлкөгө айланышы мүмкүн. Ребенок, он же делает то, что мы вот говорим. Он просто бесправный, он не может не защитить себя. Все, что ему говорят, он считает, что это правильно и так должно быть. Бала биз эмнени айтса ошону аткарат. Ал укуксуз, өзүн коргой албайт. Ал биз эмне деп айтсак ошону туура деп эсептейт. Тилекке каршы мына ушундай психология калыптанып жатат. Биз муну азыркы жаштардан көрүп жатабыз. Алар менен эч ким эсептешпегенге алар көнүп калышкан жана кооптуу шарттарда деле иштегенге макул. Эң башкысы жумуш орду болсо болду. Адамдар кандай жумуш болсо дагы барууга даяр. Главное, чтобы было рабочее место, то есть люди готовы хоть идти, ну, скажем так, и на небезопасное рабочее место.
Андыктан эгер жумуш берүүчү татыктуу эмгек шарттарын түзбөгөн болсо, мында жумушчунун да күнөөсү бар. Көптөгөн адамдар коопсуз эмес шартта эмгектенгенге макул. Жумушчулар андан жогорку нерсеге татыктуу эмесмин деп эсептеген учурда, жумуш берүүчүлөр мындай акыбалды өзгөртүшпөйт. Жия бизнес ассоциациясы эл аралык эмгек уюмунун колдоосу менен пахта, төбурчак жана грек жаңгагы өндүрүшүндөгү балдардын эмгегин пайдалануу боюнча анализ жүргүздү. Иликтөөнүн жүрүшүндө пахта жана жаңгак чогултуу сыяктуу оор жумуштарга балдар 4-5 жашынан баштап тартылары аныкталган. Анан калса ушул жаштан баштап эле балдар эртеден кечке ысык күндө эмгектенишет. Иликтөөдө балдар туш боло турган коркунучтар жана алардын кесепеттери айтылган. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен бизнес коомчулукка өндүрүштө балдар эмгегин пайдаланууну азайтуу жана алдын алуу боюнча кеңештер берилген. Пахта өстүрүүдө балдардын эмгеги негизинен отоо, сугаруу, түшүм жыйноо иштерине пайдаланылат. Пахтаны сугаруу иштерине балдар 7 жаштан баштап тартылат. Айрыкча түшүм жыйноо убагында балдардын эмгеги көп колдонулат. Көбүнчө бул жумуштарды 4-7 жаштагы балдар аткарат. Анткени алардын бою пахта тергенге өтө ыңгайлуу. Алар буланы жыйноо үчүн ийилип же эңкейишпейт. Балдар эмгеги грек жаңгагын жыйноо, сатуу өндүрүшүндө дагы чоң көйгөйлөрдөн. Жаңгак терүү мезгилинде сентябрдан ноябрь айына чейин жергиликтүү калк бүт үй бүлөсү менен айылдан токойго көчүп барып жаңгак теришет. Балдар бул жумушка 5 жашынан баштап тартылат. Бул сыяктуу үй бүлөлөр көп жашаган айылдарда жаңгак терүү мезгилинде мектептер иштебей калат. Балдар болсо чоңдор менен бирге эртеден кечке чейин ысык күндө жаңгак теришет. Бул өндүрүштүк чынжырчада иштеген жумушчулардын 50%-га жакыны балдар. Болжолдуу эсеп менен жаңгак терүү жана кайра иштетүү иштерине болжол менен 20 миңдей балдар тартылат. Алардын 95%-ы акча төлөнбөгөн үй бүлөлүк жумушчулар. Жаш жетилек балдар төбурчак өстүрүү иштерине тартылат. Бул сектордо балдар 10-11 жашынан баштап иштеп башташат. Иштеген балдар май айында жана сентябрь айында жергиликтүү бийликтин бул процессти көзөмөлдөө аракеттерине карабай мектепке барышпайт. 15 жашка чейинки балдар туугандары менен бирге иштешет. Балдар эртең менен саат 7ден баштап кечки 6га чейин иштешет. Түшкү тамак маалында бир эле жолу эс алышат. Балдар орточо эсеп менен 19 килограммга чейин пахтаны көтөрүп ташышат. Түктөр 250 метрден жарым километрге чейин ташылат. Бул белгиленген нормативден 2 эсеге көп. Bir iş gününde bala жүгү жок 2 километрден 5,5 километрге чейин аралыкты басып өтөт. Муну менен бирге иш маалынын 90% учурунда бала кечке тикесинен тик туруп, 55-110 градустан ашык улам эңкейип турушу керек. Бир сменада бала 9000 жолу эңкейип ийилиши мүмкүн. Аны менен бирге бир калыптагы жататма жумуш. Бала дайым эле 3-5 аракетти 10 секунд ичинде кайталай берет. 50-75% убактысын бала пахтага үңүлө карап өткөрөт. Бул болсо анын борбордук нерв системасына күч келип жатканынан кабар берет. Медициналык кароо учурунда пахтада иштеген 100 баланын ичинен 98-inde ар кандай илдеттер, ден соолугунда мүчүлүштүктөр аныкталат. Салыштыра кетсек, иштебеген балдарда бул көрсөткүч 100 балага 65,5 бала туура келет. Талаада иштеген балдардын арасында канга жана иммундук системага байланышкан илдеттер кеңири тараган. 100 баланын ичинде 82 учур туура келет. Экинчи орунда жугуштуу жана паразиттик оорлар. Мындай илдеттер иштеген балдарда иштебеген балдарга караганда 2-3 эсе көп кездешет. Заара чыгаруу жана жыныстык органдардын илдеттери 3-чү орунда турат. Пахта терген балдар адатта өнөкөт бөйрөк оорусу менен жана табарсыгында таш пайда болгон оору менен оорушат. Андан ары сөөк булчуң системаларынын оорулары жана тамак сиңирүү органдарынын илдеттери. Иштеген балдардын адатта бойлору иштебеген балдардыкынан 5-13 сантиметрга кыска болот жана алардын салмагы дагы аз. Өпкөнүн иштөө жөндөмдүүлүктөрү төмөндөйт. Булчуңдардын, айрыкча колдун булчуңдары алсыз болот. Балдардын реакциясы жай болот. Бул чарчоодон улам борбордук нерв системасынын начар иштегенинен кабар берет. Белгилей кетүүчү нерсе, иштеген жана иштебеген балдардын ортосундагы бою жана салмагы боюнча айырмачылыктар жаш курагы өскөн сайын көбөйө берет. Айрыкча өспүрүм куракта. Бул кооптуу факторлордун узакка созулган таасиринен улам. Мисалы, уулуу химикаттар менен иш алып баруу. Балдар эмгегин пайдаланууну төмөндөтүү үчүн бизнес өкүлдөрү балдар эмгеги жөнүндөгү улуттук мыйзамдарды билиши керек. Ошондой эле кайсыл бир эмгектин түрүнө канча жаштагы балдарды тартууга боло тургандыгын, 18ге чыга элек балдар үчүн эмгектин эң оор формалары кайсылар жана жеңил иштердин критерийлери кайсылар экенин билүүсү зарыл.
Бул нормаларды эмгек кодексинен табууга болот. Ошондой эле эл аралык эмгек уюмунун балдар эмгеги туурасындагы 2 конвенциясында жазылган. Номер 138 конвенция жумушка кабыл алуудагы эң төмөнкү жаш курак жана номер 182 конвенция балдар эмгегинин эң оор түрлөрү. Көптөгөн ири компаниялар балдар эмгегин пайдаланган поставщиктер менен иштешпейт. Анткени бул ири европалык ритейлерлердин кардарлары соңку керектөөчүлөрдүн талабына байланыштуу. Азыр Европа бизнеси өндүрүштө балдар эмгегин пайдаланган продукцияларды сатып албайт. Жумушчулардын жаш курагын текшерүү керек. Бирок муну дайым эле так билүүгө мүмкүн эмес, анткени документтерди жасап коюшат. Жаш куракты текшерүүнүн ишенимдүү жолу жумушка кабыл алуунун алдында медициналык текшерүүнү жүргүзүү. Дагы бир сунуш: кооптуу жумуштун түрлөрүн аныктоо жана аларга балдарды иштетпөө. Кооптуу жумуштардын түрлөрү жөнүндө маалымат эл аралык эмгек уюмунун веб-сайтында бар. Мындан тышкары жумуштун кооптуу түрлөрүн медицина кызматкерлери же эмгекти коргоо боюнча адистер, ошондой эле ишкананын кызматкерлери аныкташы мүмкүн. Дароо көрүлүүчү чаралардын бири жол берилген эң төмөнкү курактан ылдыйкы балдарды жумушка албоо. Бул 14 жаш. Эгер балдар кооптуу жумуштарга тартылган болсо, аларды андай участкалардан артка кайтаруу. Ошондой эле төмөнкү куракка жете элек, бирок мыйзам боюнча жеңил жумуштарга тартууга боло турган балдардын жумуш күнүн кыскартуу зарыл. Муну менен бирге жумуш балдардын окуусуна жолтоо болбошу керек. Стратегиялык негизги чаралардын бири катары эмгекти коргоо системасын киргизүү. Бизнеске жамааттык сүйлөшүүлөр менен жана макулдаштыктар инструментин колдонууга кеңеш берилет. Жамааттык сүйлөшүүлөр жана макулдаштыктар аркылуу профсоюздар менен жумуш берүүчүлөр бир келишимге келүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Маселен, ишканалардагы кооптуу балдар эмгегин жоюу боюнча биргелешкен аракеттер. Жана ишканалардагы товар жана кызматтын өндүрүш процессинде балдар эмгегинен баш тартууну көрсөткөн эмгек тажрыйбасынын эрежелеринин жыйнагы зарыл. Ошондой эле бизнес коомчулукка өнөктөштүк аркылуу балдар эмгегин жоюу демилгесин колдоо сунушталат. Маселен, балдар эмгегин пайдаланган компаниялар менен иштешүүдөн баш тартуу. Бул методика өндүрүш чынжырчасынын бардык процессине дыкат анализ жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Детский труд рассматривали через призму как раз-таки экономической ситуации, экономических проблем. Балдар эмгегин экономикалык кырдаал, экономикалык көйгөйлөрдүн алкагында талдадык. Ошону менен бирге экономикалык көйгөйлөр чечилсе, балдар эмгегине байланыштуу маселелер канчалык деңгээлде жоюларын изилдеп көрдүк. Бизде жумушчу топтор бар болчу. Алар атайын олтуруп алып аймактарды, кайсыл жерде, кимдерге сурамжылоо жүргүзөрүбүздү тандашты. Кенен жооп алыш үчүн суроолорду болушунча ачык кылганга аракет кылдык. Биз мугалимдер менен сүйлөштүк. Токойду пайдалангандардын өздөрү менен сүйлөштүк. Жашы өйдөрөөк бир нече балдар менен дагы сүйлөшө алдык. Биз сурамжылоолорду жүргүзүп жаткан убакта областтык администрациядан рейд өткөрүп келип калышты. Областтык билим берүү бөлүмүнөн, милициядан өкүлдөр келип, жаңгак терүү мезгилинде балдар мектепке барып жатканын текшерип жүрүштү. Чындыгында балдардын мектепке баруусу 30% болчу. Биз жалпы картинаны көрдүк жана майда чүйдөсүнө чейин изилдеп, ал жерде балдар эмгегине ар кандай жолдор менен таасир эткен жагдайларга күбө болдук. Которые именно проверяли, насколько дети посещают школу именно во время сбора грецкого ореха. Иликтөөнүн жүрүшүндө процесстин бардык катышуучуларынан сурамжылоо жүргүзүлгөн. Например, грецкий орех является одним из основных доходов людей, которые проживают в данной местности, да, возле леса. Биз грек жаңгагы ошол аймакта жашаган адамдардын негизги кирешесинин бири экенин аныктадык. Маселен, быйыл жаңгактын түшүмү начар болгондуктан малдарын сатып Россияга кетүүгө мажбур болушат экен. Грек жаңгагынын түшүмү адамдарды жер которууга аргасыз кылат. Көптөгөн адамдар айтышты, алар балдарды мектепке баргызбай алып кетүүгө аргасыз, анткени аларды калтырганга эч ким жок. Мына ушундай жол менен биз терең анализ жүргүздүк. Мисалы, кандайдыр бир башка социалдык маселелерди чечүү менен, мисалы балдарга чоң ата, чоң энелери көзөмөл боло турган жалпы бала бакча ачуу маселесин чечүүгө болот. Же болбосо, жаңгактын түшүмүн жакшыртуу, жалпы эле экологиялык абалга кам көрүү жана кырдаалга таасир этүүгө болоорун анализ кылдык. Маселен, жаңгактын түшүмү жакшы болсо, жергиликтүү эл башка жака көчүп кетүүгө аргасыз болбойт. Демек, балдар ата-энеси менен чогуу болот. Экологических моментов, да, вообще в перспективе, не только на данном этапе времени. Өнүккөн өлкөлөр менен иш алып барган кийим тигүүчү ишканалар балдар эмгегин пайдаланбоого тийиш. Бул европалык заказчиктердин милдеттүү шарты жана бул балдар эмгегине байланыштуу маселени чечүүдө бизнес пайдалана турган эффективдүү инструмент.
Эл аралык эмгек уюмунун бизнеске берген кеңештеринде дагы бул чийки зат жана кызматтарды жеткире турган поставщиктер менен иш алып баруу өзгөчө бир пункт катары белгиленген. ЖИА бизнес ассоциациясынын эмгек жана иш менен камсыз кылуу комитетинин төрагасы Жуудар Омошов Капиталга берген интервьюсунда жумуш берүүчүлөр менен ишкерлер балдар эмгегин пайдаланууга байланыштуу кырдаалды дагы кантип жакшырталары туурасында айтып берди. Балдарды оор эмгекке салууну кыскартуу үчүн бизнес коомчулук эмне кыла алат? Профсоюз ошол убакта эл аралык эмгек уюмдары менен чогуу отуруп, биз өзүбүзгө бир жол картасы тартканга аракет кылабыз. Биз ушул жол картасынын негизинде Кыргызстандагы аймакта жайгашкан ишканаларга ушул проекттен чыккан натыйжаларды алып барып түшүндүрүп берүүгө аракеттенебиз. Эмне үчүн биз өндүрүштө же болбосо башка соода жумуштарында, башка бизнестерде жаш балдардын эмгегин эмне үчүн колдонбоо керектигинин, мунун кандай терс натыйжалар алып бараарын ошолорго барып түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Эл аралык эмгек уюмунда конвенциялар бар. Ошонун алкагында жумуш алып барыш керек, бирок аларга бул маалыматтарды жеткизип берүү бул мамлекеттин мойнунда, жана ошондой эле ишкерлерге жеткизип берүү биздин да мойнубузда болот. Биз ошол мүмкүн болушунча ошол ишкерлерге ушул тема боюнча мүмкүн болушунча информация жеткизип берүүгө аракет кылабыз. Ар бир ишкер өз өндүрүшүндө балдар эмгегин кантип кыскарта алат? Жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ар бир колдон келсе чоң ишканаларда жумушчулар менен болгон мамилелерди тескөө багытында бир бөлүм ачыш керек. Ал жерде деген жумушчулардын акысын коргогон, жумушчулардын кызыкчылыгын коргогон сөзсүз түрдө бир институт болуш керек. Ошол институт Кыргызстанда ишканаларда жакшы иштей баштаганда мен ойлойм, азыркы көйгөйлөр өзүнөн өзү эле жоюлуп калат депчи. Балдарды оор ишке тарткан компаниялар менен иштешүүдөн баш тартуу өз натыйжасын береби? Окуя Өзбекстанда болгон. Европалык жана америкалык чоң ири текстиль компаниялары бойкот кылып, Өзбекстандын чыгарган материалдарын, пахталарын албай калышкан белгилүү бир мөөнөткө. Себеби алар социалдык жоопкерчилик принциптерин жогору карманганы үчүн алган продукцияда, алган ошол сырьёдо эч кандай жаш балдардын эмгеги колдонулбаш керек деген шартты коюшуп, бойкот кылып, Өзбекстандан алынган товарларды албай коюшкан. Андан кийин Өзбекстан бул маселени аябай тыкка-тык мамиле менен, кардиналдуу кадамдар менен чечкенге аракет кылды. Азырынча көпчүлүк жерде Кыргызстанда техника колдонулат, жаш балдардын, окуучулардын эмгеги колдонулбай калган тастыкталып жатат. Ошон үчүн ушинтип гана өздөрүнүн продукциясын, өзүнүн продуктун, товарын чет өлкөгө кайра сата баштады десек болот.